Türkiye мамлекетинде 4 жаштагы кызды зордуктоого шектелип, кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда, аталган өлкөнүн полиция кызматкерлери 4 жаштагы Г аттуу кызды зордуктаган деген шек менен 27 жаштагы кыргыз жараны кармалган. Зордукталган кыз анын аялынын жээни болгон. Х.А. аттуу кыргыз жараны буга чейин Орусияда жашап жүрүп, жакында гана жубайы А.Д менен бирге Кушадасы аймагына көчүп келишкен. Алар аялынын бөлөсү М.У. менен бир көчөдө кошуна турушчу. М.У.нун айтымында ал түнө ойгонсо жанында кызы жок экенин көрүп, эжесине чалган. Кичинекей кызы алардыкында экенин билген соң ал үйгө алып келүүсүн суранган. Алып келишкенде кыз корккон абалда болгонун көрүп, апасы андан эмне болгонун сураган. Х.А. аттуу зордукталган айткан кыз жыйынтыгында шектүүнү полиция кызматкерлери абакка киргизген. Шектүү буга чейин 4 жолу ар кандай кылмыш иштери боюнча соттолгону аныкталган деп жазылат Түрк маалымат баракчаларында.